Мен аты жөнім Тұрсыматов Адманап, Қадам жерін Ақтырпақ айлы өкіметінің бүргенді айлын жашаушысы болам. Мен айтайын дегенім, мына кеше бардығымызға бүтін Қырғызстан, бүтін дүниеге белгілі болды. Мына шайлаудың шайтан ойындары, мына тура емес нәрселер қолданылып, мына шайлау бұзылып, ел ошоға шыдабай, ең бір татықты президенттікке жана премьер-министрлікке татықты адамды шығарып алышы да ел, жалпы ел. Мен ушул азыркы Садыр Нуркожоевичтин тегерегиндеги Садыр Нуркожоевичтин командасына мен айтат элем. Ушул мана жергиликтүү райондун айыл өкмөттүн деңгээлиндеги жетекчилерди мындай өтө бир таза, өтө тажрыйбалуу кишилерден койсо дейм да. Мисалы үчүн райондун акимдерине дагы тажрыйбасы өтө турмушта көп нерселерди, көп эмелерди, деңгээлдерди, областтык, райондук деңгээлде иштеп жүргөн кишилерди ушул акимчиликке койсо, айыл өкмөттөргө деле өтө таза адамдарды, мындай тажрыйбасы бар кишилерден ушул айыл өкмөткө койсо, айыл чарба боюнча ушундай өтө тажрыйбалуу кишилерди койсо деп ойлойм да. Бир айта турган нерсе, өтө бир өкүнүчтүү, кайгыра турган, кайгылуу нерселер. Мисалы үчүн райондун, областтын деңгээлиндеги сот системасы 30 жылдан бери элдин канын ушундай канын жутты да, орой тил менен айтканда. Анан тергөөчүлөр дагы, жалпы эле укук коргоо органы элге жаман көрүнүү болду. Мен айтайын дегеним, ушул азыркы бийликке, азыркы командага, Садыр Нуркожоевичка айта турган сөзүм, ушул сот системасын, сот процесси жүрүп атканда ушул камера болуш керек деп ойлойм да. Ар бир сот залында камера болуш керек. Же болбосо журналист катышып бериш керек. Мисалы мына милициянын, прокуратуранын, СМнын тергөөндө дагы ошол видео камера албетте болуп иштеш керек да. Андай кылбаса, буга чейин соттор 5 адвокат сот процесстерин өткөргөн фактылар бар. Тергөөчүлөр дагы без адвокат, баягы күнөөлүүбү, күнөөсү жокпу, ошо адвокатсыз эле өзү жеке иштерди бүтүрүп келген да. Бул жерде толугу менен адам баласынын укугу тебеленип келген. Эми мындан нары ошондой камера адамдын укугун коргоо боюнча бир жакшы иштерди ишке ашырсаңар деп силерден суранат элем да. Дагы бир айта турган нерсе, мына айыл чарбасын өнүктүрүш үчүн мына жер реформасын жасаш керек да. Мына 95-жылы жер реформасы башталганда, мында туура эмес бөлүнүп калганда, жер үлүштөрү, аренда жерлер, фермерский хозяйство, жүзүм кооперативдер аркандай да, ушундай эмелер туура эмес болуп калган. Анан жаап жашырылган жерлер бар. Мисалы үчүн ар бир айыл өкмөттө, биз мисалга алганда, биздин Актурпак айыл өкмөтүндө бир 4000 гектар жер жаап жашырылып пайдаланып келүүдө. Мен ушул жерлерди ошол министрликке, айыл чарба министрине өтө бир мындай патриот, ата мекенин сүйгөн, анан мындай жакшы кесибин сүйгөн өтө тажрыйбалуу кишилерден барса деп ойлойм да. Дагы кошумчалап кете турган нерсе, мына айыл чарба боюнча, мына жайыт жерлерге, мына кырларга, дөңсө, тоолорго дагы суу чыгарса болот да. Өтө бир специалисттер керек болуп турат да. Тамчылатып суугаруу менен, жана башка каналдар менен, аркандай эмелер менен ушул өрүк, мөмө жемиштерди ушу тоолорго дагы эксек болот да. Ошого бул айыл чарба министрине орун басары же министрби кылып, ушундай өтө бир ушул эмени айыл чарба боюнча өтө терең билген кишини алып барып койсо деп ойлойт элем да.